Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жумушчу сапары менен Грузияга барып, анда ачык өкмөт өнөктөштүгү эл аралык демилгесинин 5-чи саммитине катышты. Иш-чараны алкагында өкмөт башчы Грузиянын президенти Георгий Маргвелашвили жана премьер-министри Мамука Бахтадзе менен эки жактуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. 16 июлда Тбилиси шаарында ачык өкмөт өнөктөштүгү эл аралык демилгеси саммити өттү. Иш-чарага дүйнөнүн 75 өлкөсүнөн 500га жакын жарандык сектордун өкүлдөрү катышты. Open Government Partnership бул жаңы технологияларды колдонуу менен өкмөттөгү ачыктыкты, жарандардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, коррупция менен күрөшүүгө багытталган эл аралык өнөктөштүк. 2017 жылы декабрда Кыргызстан бул өнөктөштүктүн расмий мүчөсү болгон. Эл аралык изилдөөлөргө ылайык Грузия дүйнө жүзүндөгү коррупциялык тобокелчиликтери деңгээли абдан төмөн өлкөлөрдүн катарында. Юстиция министрлиги кызмат көрсөтүүлөрдүн хабына айланган. Бир терезеден 400га жакын сервисти камтыйт дейт Грузиянын премьер-министри Бахтадзе. Грузиянын юстиция үйүнүн директору Гиви Азорашвили билдиргендей, бул органдын ишмердигинин башкы өзгөчөлүгү бир катар мамлекеттик кызматтарды бир имараттын чегинде топтолгондугунда. Бул өлкөнүн бардык ири шаарларында филиалдары бар юстиция үйүнүнүн иши бюрократияны кыйла кыскартууну, калкка көрсөтүлгөн кызматтардын ыкчамдыгын жана сапатын арттырууну шарттады. Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Мамлекеттик кызматкерлер менен өлкө жарандардын ортосундагы түзмө-түз контактты жоюу үчүн мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү санариптештирүү жана автоматташтыруу процесси болуп саналат деп белгиледи. Премьер-министр кошумчалагандай, өлкөнүн калкты тейлөө борборлору сунуштаган мамлекеттик кызматтардын санын көбөйтүү боюнча активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Ачык өкмөт өнөктөштүгү эл аралык демилгеси саммитине катышуу алкагында Мухаммедкалый Абылгазиев грузиялык кесиптеши Мамука Бахтадзе менен жолугушту. Өкмөт башчы Мамука Бахтадзенин Грузиянын премьер-министри кызматына дайындалышы менен куттуктады. Кыргызстан мындан ары өлкөлөр ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин билдирди. Биздин өлкө ачык өкмөт эл аралык өнөктөштүк программасына кошулган Борбор Азиядагы алгачкы өлкө экендигин эске алуу менен жарандык коом менен ачык айкын мамлекеттик башкарууну курууга багытталган иште тыгыз байланышты орнотуу жана аны алга жылдыруу багыты боюнча кетүүгө бекем ниеттенүүдөбүз деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Мухаммедкалый Абылгазиев үстүбүздөгү жылдын күзүндө Кыргызстанда Кыргыз-Грузин өкмөт аралык комиссиясынын кеңешмесин өткөрүүнү сунуштады. Өз кезегинде Мамука Бахтадзе Грузин тарап биздин өлкөдө жүргүзүлүп жаткан демократиялык өзгөрүүлөрдү толугу менен колдоп жатканын билдирди. Грузиянын премьер-министри мындан тышкары ар кыл жаштар долбоорун ишке ашыруу жаатында өз ара аракеттешүүнү күчтөндүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Мунун өзү эки тараптуу экономикалык жана маданий гуманитардык мамилелерге оңдуу таасирин тийгизет. Премьер-министр саммитине катышуунун алкагында Грузиянын президенти Георгий Маргвелашвили менен жолугушту. Мухаммедкалый Абылгазиев кыргыз тарап, кыргыз-грузин эки тараптуу мамилелерин мындан ары тереңдетүүгө өзгөчө маани берерин жана Грузиянын мамлекеттик органдардын натыйжалуу ишин түзүү боюнча тажрыйбасын дыкат иликтөөгө кызыктар экенин билдирди. Пользуясь случаем, хотел бы передать приветствие от нашего президента, уважаемого Сооронбая Шариповича Жээнбекова. Как сказали, что вы недавно встретились в Турции. И Кыргызстан, вы знаете, что придает очень большое, важное значение в отношениях с Грузией. И то, что вы пригласили нас принять участие именно в саммите, глобальном саммите. И еще раз хочу поблагодарить вас за теплый прием. Мы со вчерашнего дня провели несколько таких продуктивных встреч. В первую очередь премьер-министром была обстоятельная, конструктивная встреча. Грузиян президенти Георгий Маргвелашвили Грузин тарап Кыргыз Республикасынын ачык жана натыйжалуу башкарууну куруу боюнча талкууга катышуусун жактай тургандыгын канагаттануу менен белгиледи. В этих интенсивных дискуссиях о более открытом и эффективном правлении разрешите мне еще раз заметить, что вот буквально на днях я встречался с вашим президентом в Анкаре. Мы весь день фактически провели вместе. Я рад, что вот в этом контексте те очень благоприятные отношения, которые являются
таким фоном грузинско-кыргызских отношений, они продолжаются, и значимые проекты, которые мы должны рассматривать вместе в контексте регионального сотрудничества, в контексте сотрудничества в двух братских регионов, они будут более продолжаться и углубляться. Я приветствую вас и приветствую кыргызов в Тбилиси. Андан тышкары премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевке Грузиянын туризм жана пенсиялык тутумундагы реформалар тууралуу бет ачар сунушталды. Туризм Грузияда экономикасынын маанилүү бөлүгү экени талашсыз жана андагы элдин туристтерге жасаган мамилесинин деңгээли башкача. Туризм тармагын өнүктүрүүдөгү негизги факторлор катары туризм жаатындагы жаңы саясатты иштеп чыгуу, виза режиминин жөнөкөйлөштүрүү, ачык асман саясатын жүргүзүү жана аэропорттордун инфраструктурасын жакшыртуу дейт Грузиянын экономика жана туруктуу өнүктүрүү министринин орун басары Екатерина Микабадзе. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Грузияга 7,9 миллионго жакын чет элдик турист келген. Бул 2014 жылга караганда 2 миллиард адамга көп. Тармактан түшкөн киреше кеминде 2,7 миллиард АКШ долларын түзөт. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев грузин адистерин тиешелүү министрликтердеги жана ведомстволордогу кесиптештери менен кеңири тажрыйба бөлүшүү үчүн Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Салык жана бажет тутумун реформалоо боюнча грузин тажрыйбасы биз үчүн актуалдуу. Грузиянын финансы министрлигинин ишмердиги менен таанышып жатып, өкмөт башчы дал ушул оюн айтты. Анткени бизде дагы экономиканын бир катар тармактарында, анын ичинде фискалдык органдардын ишмердигинде реформалар жүрүүдө. Грузиянын финансы министри Иване Мачаваряни билдиргендей, салык демилгелери ишкерлер үчүн жеңилдиктерди берүү принцибин камтыйт. Ошондой эле учурда салыктык коюмдардын төмөндөшүнө карабастан, салык жыйноолордун жыл сайын өсүп жатканын белгилешүүдө. Мухаммедкалай Абылгазиев тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине ведомстволор аралык консультацияларды даярдоо жана уюштуруу маселелерин өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. Премьер-министр ОЖПнын башкы директору Санджай Пратхан менен жолугушуп, өнөктөштүк алкагындагы кызматташтыктын келечегин талкуулады. Мухаммедкалай Абылгазиев Кыргызстандын ачык өкмөт демилгесине кошулгандыгынын себеби, анткени ал өлкөдө жүргүзүлүп жаткан демократиялык реформалардын максаттарына дал келгендигин айтты. Ал ошондой эле кыргыз өкмөтү жарандык коомдун кызыкчылыктарына жооп берген бир катар реформаларды жүргүзүүгө ниеттенүүдө деп белгиледи. ОЖПнын башкы директору Санджай Пратхан уюм Кыргызстандын ачык өкмөт өнөктөштүгүнө кошулуусуна кубанычта экенин канагаттануу менен белгилеп, өлкөдөгү оңдуу демократиялык өзгөрүүлөргө басым жасады. Кыргызстан келечекте аймакта ачыктык боюнча лидер болушу ыктымал. ОЖПга мүчөлүгү мамлекеттик башкаруу натыйжалуулугун жакшыртууга, дүйнөлүк коомчулуктагы өлкөнүн аброюн жакшыртууга шарт түзөт деп белгиледи Санджай Пратхан. Премьер-министр ачык өкмөт өнөктөштүгү эл аралык демилгесинин саммитине катышуунун алкагында Грузиядагы коопсуз шаар долбоорунун иши менен таанышты. Өкмөт башчы Грузиянын ички иштер министрлигинин биргелешкен операциялар борборлоруна жана бирдикти төлөө борборуна барды. Грузиянын ички иштер министри Георгий Гахария маалымдагандай, видеоаналитикалык программалар менен жабдылган акылдуу камералар орнотулган. Алар ИИМдин бирдиктүү тутумуна кошулган. Мухаммедкалай Абылгазиев белгилегендей, учурда коопсуз шаар долбоорун киргизүү боюнча Кыргызстанда мамлекеттик органдар менен активдүү чаралар көрүлүүдө. Андан соң премьер-министр Грузиянын ички иштер министрлигинин бирдиктүү төлөө борборунун ишмердиги менен таанышты. Грузин тараптын маалыматы боюнча үстүстөгү жылдын майында ишке берген бул борбор патрулдук милицияны реформалоонун негизги компоненти болуп саналат. Жаңы долбоор заманбап инфраструктура, жарандардын кезегин башкаруу тутуму, электрондук кол тамга жана маалыматтык технологиялар менен жабдылган. Андан соң Мухаммедкалай Абылгазиев Грузиянын ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборунун 112 тез жардам кызматынын ишмердиги менен таанышты. Өкмөт башчыга маалымдагандай, 112 кызматы калкка ыкчам жардам көрсөтүү үчүн Грузиянын ар тарабынан күнү-түнү телефон чалууларды кабыл алат. Маалымат кабыл алынгандан кийин ал өрт өчүрүүчү куткаруучуларга, патрулдук же медициналык тез жардам кызматтарына берилет.
Мухаммедкалый Абылгазиев Ачык өкмөт демилгесинин алкагында 5-чи глобалдык саммитинин панелдик дискуссиясына катышты. Премьер-министр суроолорго жооп берүү учурунда белгилегендей, Кыргызстан ачык өкмөт өнөктөштүгүнө, мамлекеттик башкарууну жакшыртуу боюнча чараларды натыйжалуу ишке ашыруу, жарандык коомдун мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чечимдерге катышуусун кеңейтүү жана мамлекеттик органдардын ачыктыгын, натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган жаңы технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу максатында кошулган. Кыргызстан ачык өкмөт өнөктөштүгүнө биринчи кайсы максаттар менен кирди? Бул мамлекеттик башкарууну жакшыртуу, мамлекеттик органдарда чечимдерди кабыл алууда сөзсүз түрдө жарандык коомдун өкүлдөрүн активдүү катыштыруу, чечим кабыл алаарда ачык айкындуулукту, эффективдүүлүктү жана боло турган жаңы технологияларды натыйжалуу кабыл алуу жана ошону бизди жүзөгө ашыруу болуп саналат. Кыргыз өкмөтүнүн ишеним биримдик жаратмандык программасына ылайык мамлекеттик тейлөөнү санариптик форматта көрсөтүү үчүн жарандарга электрондук тейлөө көрсөтүүнүн бирдиктүү платформасын түзүү сунушталууда, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Биз азыр өкмөтүбүздө жаңы программа кабыл алып, ал программанын алкагында мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө сөзсүз түрдө эффективдүү механизмдерди, анын ичинде бардык мамлекеттик кызматтарды электрондук формага алып келүү. Бул биринчиден кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын өзгөртөт, сапатын жакшыртат. Экинчиден коррупциялык механизмдердин болушуна бөгөт коет. Жана сөзсүз түрдө бул жерде мамлекеттик органдардын чыгымдарын албетте биздин жарандарыбыздын убактысын үнөмдөөгө жана чыгымдардын азайтууга сөзсүз жол берет жана бизнеске дагы абдан чоң өбөлгө түзөт деп ойлойбуз. Мухаммедкалый Абылгазиевдин айтымында өкмөт тарабынан жарандык коом менен тыгыз байланышта мамлекеттик органдардын ишинин ачык айкындуулук деңгээлин жогорулатуу боюнча иш жүргүзүлүүдө. Өкмөт жарандык коом менен тыгыз байланышты биринчи учурда эң башкы максат деп ойлойбуз. Биринчиден бул кадамдарды алып барууда биз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат берүүлөрдүн реестрин түздүк. Бул жерде бир канча мамлекеттик кызмат берүүлөрдүн бардыгын азайттык. Ошо азайтуунун натыйжасында биз азыр калкты тейлөө болборлорун ачып, аларда өзүбүздүн жарандарыбыздын кызмат алуусун эң натыйжалуу формага алып келүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Мындан тышкары мамлекеттик органдардын өзүнүн кызматташуу боюнча электрондук формасына абдан чоң көңүл бөлүп жатабыз. Электрондук формадагы кызматташуу түндүк программасын иштеп чыгып, бул жерден дагы биз өзүнүн бир платформаны ойлоп чыгып, ошо платформада бардык мамлекеттик органдар көрсөтүүчү кызматтардын өзүнүн бүт маалыматтары болуш керек деп биз ушул жака абдан чоң көңүл бөлүүдөбүз. Премьер-министр Кыргыз тарап ОЖПнин маанилүү принциптерин толук колдоого алуу менен аталган өнөктөштүктүн алкагында кызматташтыкка даяр экендигин баса белгиледи. Сөзсүз түрдө биз ачык өкмөттү уюштурууда улуттук форумду түздүк. Ал форумга бизде бардык жарандык коомдордун өкүлдөрү катышты жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрдү. Анан бизде парламенттеги депутаттар катышты. Бул парламенттеги депутаттарыбыз да ошол өкмөттүн ишиндеги ачыктыкты, айкындуулукту, жеткиликтүүлүктү ушул жарандык коом менен бирге алып барат деген ойдобуз. Форумдун иш чарасын бекитүүдө абдан чоң талаш тартышуулар болууда азыр бизде. Ушул форумдун иш чарасын бекитсек, биз ойлойбуз ушу биз менен өнөктөш болгон өлкөлөрдөн тажрыйба алып, алар менен катнаштарды көбөйтүү менен биз сөзсүз түрдө жанагы жарандык коомго ачыктуулукту, финансылык тармакты ачык айкын пайдаланууну, финансылык ресурстарды жарандарыбызга тең бөлүштүрүү менен, ачыктык менен жеткире турган маселелердин баарын көтөрөбүз деген ойдобуз. Ошондой эле панелдик талкуунун жүрүшүндө өкмөт башчы белгилегендей, Кыргызстандын ОЖПге кошулуусу менен артыкчылыктуу милдет катары улуттук иш-аракеттер планын иштеп чыгуу болуп саналат. Улуттук планын ишке ашырууда сөзсүз түрдө биз өзүбүзгө өнөктөш болгон партнерлорубузду, өнөктөштөрүбүздү чакырып кетебиз. Ошол биз жаңы мамлекет, жаңы ушул ачык өкмөт форумун уюштуруп жатканда силердин тажрыйбаңар, силердин берген кеп кеңешиңер бизге чоң жардам берет деп, мунун алкагында биз биринчиден бардык мамлекеттик ресурстарды, финансылык ресурстарды, жаратылыш ресурстарын ар бир жаранга жеткирүү
ошолорго натыйжалуу пайдалануу боюнча, алардын турмушун оңдоо боюнча, социалдык маселелерин чечүү боюнча сөзсүз түрдө бул ачык өкмөт саясаты чоң жардам берет деп ойлойбуз. Премьер-министрдин барганы эмнеге жакшы, депутаттар менен чогуу, себеби дегенде алдыдагы 2-3 жылда биз кандай мындай инструменттерди киргизебиз, кандай иш-чараларды аткарабыз, аны чогуу иштешебиз да. Биз ОЖПге жаңы эле кошулдук да, жаңы эле кошулдук дагы мына алдыдагы кандай иштерди аткарабыз деп мындай сөз берип келдик да, ошентип түшүнсөк болот. Бул эми негизги мааниси, биз көп нерсени жасадык, бирок Кыргызстанда дагы алдыда жасай турган көп мындай көйгөйлөр бар да, анан тапшырмалар дагы бар десек болот. Эң негизи бул элге ачыктык, эл үчүн жасалыш керек. Бардык кызматтар электрондук болобу, бардыгы эл үчүн жасалыш керек да. Биз ошону Кыргызстанга киргизишибиз керек. Аймактарды өнүктүрүү жылы алкагындагы өкмөттүн артыкчылыктуу милдеттеринин бири мал чарбачылыгы тармагын жакшыртуу. Премьер-министр Чүй облусунун Суу Самыр жайлоосунда өткөн малчылардын 5-чи республикалык жолугушуна катышты. Өкмөт башчы өз сөзүндө белгилегендей, мал чарбасы социалдык экономикалык өнүгүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири катары саналат. Асыл тукумга жакшы өзүнүн көңүлүн бөлүп, бул көпкө чейин барып анан киреше берчү маселе, бирок ошого карабай жанын үрөп багып аткан биздин ошолор асыл тукум жагын өөрчүтүп аткан биздин бул жарандарыбызга, бир туугандарыбызга абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул боюнча өкмөт эң биринчи прерогатива катары биз ошолорго жардам берүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Премьер-министр белгилегендей, республикабыздын калкынын 70%га жакыны айыл жергесинде жашап, айыл чарбасы менен алектенип келет. Андыктан өлкөбүздүн экономикасында айыл чарбасынын ролу эң чоң. Акыркы 5 жылда айыл чарбасын колдоо боюнча жалпысынан 28 миллиард сомго жакын жеңилдетилген кредит берилген болсо, анын жарымы мал чарбасына бөлүнгөн, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. 28 миллиард сомдун теңи мал чарбасында. Анын ичинде асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү, кооперативдерди түзүү, ассоциацияларды түзүү, мына ушундай чоң иштерге ушу мал чарбасы тармагына акча каражаты жумшалып, арзан кредиттер бардык каалаган элге жетип, мына ушул жерде турган жарандардын көбү ошол механизмдерден колдонуп атат деп ойлойм. Президентибиз аймактарды өнүктүрүү жылы деп баштап, 1-жылда ушу 1-кадамдарды жасап атабыз. Буга катар премьер-министр белгилегендей, учурда Кыргыз өкмөтү алдында сандан сапатка өтүү боюнча милдеттер турат. Өкмөттүн эң жогорку максаты айыл чарбасында жөн эле баягы саны бар малды айдабай сапаттуу малга өтүшүбүз керек деп, жанагы асыл тукум жагына дагы көңүл бөлүп, азыр биз ошону субсидия жагын карап атабыз. Былтыр болсо биз караганбыз жанагы үйрөнчүлүк боюнча. Быйыл ушул асыл тукум боюнча 2019-жылдан баштап баштайлы деп атабыз. 1.600.000 жакын ийрүү мүйүздүү малды идентификация кылдык. 6 миллиондан ашык коюбуз бар, ага жете элекпиз, бирок жылкыны быйыл 820.000 жылкы бар экен, жылкы баласы. Мына ошо 820.000ди идентификация кылып, биздин өзүбүздүн кызмат бүтүрөт. Быйыл эле ушул мал чарбасына 2.662.000.000 сом кетти. Айыл чарбаны каржылоо 6 программасы менен жүрүп атат. Мындан дагы ушу сиздер пайдаланып атасыздар. Премьер-министр республикада асыл тукум жылкыларды, койлорду, ири мүйүздүү малдарды көбөйтүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар экенине басым жасады. Өкмөт башчы мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө жайыттарды жана айдоо жерлерин кеңейтүү талап кылынаарын белгиледи. Эмгектенгенди биз биринчи маселе катары, биринчи мындай чакырык катары колдонушубуз керек. Өнүгүп аткан эл бир гана жол менен, эмгек менен, аны ынтымак менен өнүгөт. Ошон үчүн мен сиздерге ынтымак каалап, улууларды сыйлап, эмгектенгенде баалап жүргөн эл болсок деген үмүтүм бар, ошого мен ишенем. Андан соң Мухаммедкалый Абылгазиев асыл тукум малдардын көргөзмө аукциону жана мал чарбачылыгы жаатындагы жетишкендиктер менен таанышты. Анын жүрүшүндө фермерлер жеңилдетилген кредит берүү аркылуу колдоо көрсөтүү боюнча өтүнүч менен кайрылышты. Премьер-министр бул жаатта өкмөт тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүлөөрүн билдирди. Ошондой эле премьер-министр мал чарба тармагын өнүктүрүүгө кошкон орчундуу салымы үчүн бир катар адамдарга сыйлык тапшырды.
Премьер-министр Сосновка постунун жана салмак көлөмдүк контролдоо пунктунун ишин көзөмөлдөдү. Анда төлөмдөрдү кабыл алуунун электрондук тутуму пилоттук режимде иш алып барууда. Өкмөт башчыга маалымдагандай, постто датчиктер, видео көзөмөлдөө камералары жана пост аркылуу өтүп жаткан транспорт каражаттары тууралуу маалыматтар жөнөтүлүп турган борбордук сервер менен интеграциялашкан тийиштүү программалык камсыздоолор орнотулган. Өлкө жарандары төлөмдү накталай жана накталай эмес түрдө төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ. Автоматташтырылган тутумдун киргизилишине жараша учурда Сосновка постундагы күнүмдүк акчалай каражаттын топтолушунун орточо көлөмү болжол менен 140 000 сомду түзөт. Унаалардын өтүү наркы 45 сомдон 270 сомго чейин. Премьер-министр белгилегендей, аталган чара коррупциялык тобокелчиликтерди алдын алууга жана түшүп жаткан каражаттык көлөмүн кескин жогорулатууга мүмкүндүк берет.